жоmoqtolub, жүрөбүz жомоq болуп, аралык алыс калып, жатса да алысталып, күнү бой жолотподук. Бүтүнү тоғотподук, сүттөй ак сезимдеги, сүйүүнү жоготподук, сүйүүбүз жомоктолуп. Эң таттуу күлкүң калды, элесин сүйгүм калды, эмнедир кылчактан, экөөбүз сырдашмаган, эчен ой мүмкүн калды. Сергитип билинбестен, сезимди дирилдеткен, эк чиркин күлкүң калды, элесин сүйкүң калды. Көлкүгөн көңүлдөр ай, көк ойго чөмүлгөн ай, ашыктыктардын тарткан, алыстап улам шашкан, агылган өмүрлөр ай. Арзубуз жана берди, ал жакта кала берди, ажайып төгүлгөн ай, көлкүгөн көңүлдөр ай. Бүтүнү тоғотподук, сүттөй ак сезимдеги, сүйүүнү жоготподук, сүйүүбүз жомоктолуп, сүйүүнү жоготподук, сүйүүбүз жомоктолуп, сүйүүбүз жомоқ болуп. Ар бир күндүн кайталанган сыры бар, ар жүрөктүн айтылбаган сыры бар. Тирүүлүктүн билгин келсе кадырын жакшырлардын саптарына табылар дейт. Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр? ЛТР каналында музыкалык көрсөтүүсү ырга айланган өмүр деп аталат. Жалпыңыздарды музыкалык көрсөтүүгө кош келиңиздер деп кучак чайып тосолабыз. Бүгүн дагы кыргыз обон дүйнөсүндө кайталангыс керемет обондору менен жалпы ыр сүйүүчүлөргө белгилүү Кыргыз Республикасынын элерси обончу Арзыбек Бедияров агайыбыздын чыгармачылыгы, анын керемет обондору туурасында биз көрсөтүүбүздөн сөз кылабыз. Биздин төрүбүздө Кыргыз Республикасынын элерси обончу Арзыбек Бедияров агайыбыз өзүңүздөр билген адабият тармагында мына ушу Курандан баштап бүгүнкү мына ушу керемет сөздөрдөн ыр кураган кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков атабыз төрүбүздө. Кош келиңиздер. Арзыбек ага, биздин көрсөтүүбүз ырга айланган өмүр деп аталат. Албетте сиздин мына ушул бейнеңизди карап турсак, талбай эмгектенип, дале мына ушул ыр үстүндө керемет обондорду жаратып келесиз. Бакытты алыстан издебей дейт, анткени бакыт жанында жүрөт дейт. Демек, биз сиздер менен бүгүн насиптеш болуп отурганыбыз бул өзү бакыт болсо керек. Биздин көрсөтүүбүз 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул ыр дүйнөнүн башаты дейт. Келиңиз анда, мына ушул артка кылчайганда, албетте чыгармачылыктын башаты эсиңизге түшсө керек. Кайсы жылдардан баштап ыр дүйнөсүнө келдиңиз? Алгач кайсы ырды жараттыңыз? Кимдин сөзүнө кайрылдыңыз? Сизден болсун. Ыр дүйнөсүнө аралашкандан мурда ошол башаты каяктан башталды? Ошонун жөнүндө айтсак менимче туура болчудай. Мен ушул айылда карапайым айылдык балдардын баягы жашоо турмушундай ошондой балалыгым айылда өттү да. Ошол ыр дүйнөсүнө
кызыгуум дагы ошол айылда мектепте окуп жүргөн кезимде башталганда. Анан эми ошол мен акыл эс тартып, ырга кызыгып, ошол ырчы болсом, ырдасам деген бир жакшы тилектер менен жүргөн убакта бир улуу муундагы Ырысбай Абдыкадыровтай, Калыбек Тагаев, Жумабүдүн Шералиев, андан мурдагы улуу муундагы аксакал ошол оончуларыбыздын, композиторлордун ырлары ошол мезгилдерде ошол элдин жүрөгүнө сиңип, элдин басса турса кыңылдап ырдаган дал ошондой улуу залкарлардын ырлары болуп калганда, ошолардын катарында мен да бар болчумун. Ошолардын ырларын ырдап, ошол бир ошондой бир алдыма бир аруу максат, бийик максатты койсом да керек, мүмкүн ырчы болсом, мүмкүн оончу болсом деген жакшы тилекте жүргөнмүн. Бирок ошол азыр айткандай, оон дүйнөсүнө аралашканыма ошондой улуу залкарлардын ырлары, ошолордун оондору түрткү берди деп муну мен тартынбай айтсам болот да. Ушул 75-жылы Алымхан Дегенбаеванын Эне тилеги деген сөзүнө оон жазып, ошонда мен оон дүйнөсүнө аралашканым, бисмилля деп баштаганым ошол мезгилден башталат. Siz 10 чыгарардан мурда медициналык окуу жайына тапшырыптырсыз. Демек, эгер 10 болгондо сиз дарыгер болмок турбайсызбы? Эгерде 10 болгондо ошондой дарыгер болмок. Бул максатым ушундай эле да, мен өз
медик болам деп та жүрчүмүн да, дарыгер болам дечүм. Бул эми менимче өзүм кичине чемендүү, анан баягы оорукчаныраак болуп чоңойгондон болсо керек го. Менимче ошон бир эл керегине жараган, элди дарылаган дарыгер болсом деген тилегим да бар болчу. Ошону өжөрлөрүм жүрүп мектеп бүткөндөн мен жогорку медициналык окуу жайына тапшырып, бирок эми ал кездерде сынакта күчтүү болчу, ушундай болчу да, бардыгы түз ушундай болчу. Мен бир 3 жыл катар тапшырып өтпөй калгам. Анан медициналык окуу жайга, андан кийин бар ошол өжөрлүгүмдөн, көздөгөн максатымдан кайтпастан Жалал Абадтагы медициналык окуу жайына тапшырганмын. Ошол окуу жайда жүрүп, окуу жайда эстрадалык өздүк көркөм чыгармачылыгын жетектеп, ошол жерде ыр дүйнөсүнө тереңирээк түшүнүп кирген мезгилдерим ошондо болгон. Ошол окуу жайды бүтөр жылдары ошол жанакы Эне тилеги деген оонду биринчи жазып баштаганмын да. Ыраазычылык. Анда биз Арзыбек Агайдын аткаруусунда сөзүн Адырбек Алымбеков катарында Кобон Арзыбек Бедияровдун билбей калып деген ырын бирге угалы. Çıraya jarına dil baylanır, ajarın nurdan bütkön ey gül gaylanır. Jünü hoş yüreğimdü ele alsam, yürüpmün süygönümdü, yürüpmün süygönümdü, yürüpmün süygönümdü ey bilbey kalır. Bir sen üçün ey min gaylanır. Өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтуралы дейт. Айтсаңыз, негизи сиздерди ыр бириктирдиби? Кандай болуп мына ушул чыгармачылык жолдо таанышып, бүгүнкү күндө мына ушул сиздин бир топ ырларыңызга Арзыбек Бедияров обон жаратып отурат? Бир күнү ошол 95-жыл экен, мен жаңы гана аралашып келаткам бул чыгармачылыкка. Анан үйгө телеграмма келип калды. Ошол Арзыбектин Жалал Абадта 20 жылдык чыгармачылык кечеси өтөт деген да. Анан да көргөн эмесмин, тааныбайм. Анан эми баягы жумуш деген жумуш бир бутуң Москвада, бир бутуң биякта чапкылап жүргөн убак. Анан менин жубайыман сурасам, ансы деле Ошту сагынып атасың, барсаң барып келбейсиңби деп калды да. Кандай жүрөкөбүз кеттик деп анан барып
Жалал Абадка барсам, ошол концерт болуп аттыр. Концерт бул сахнада жүрөт. Көп ел толо. Анан мен баягы Надырбек Алымбековмун деп айткандан уялып, бир отуруп калдым. Анан бир Ага чейин көрүшкөн жоксуздар. Жок, көрүшкөн жок. Анан кийин бир жолу анан ошол жерде бир ошол Жалал Абадтык министр болуп иштеген бир ошол кезде bir tanımal kişi var ele meni görüp koyuyorlar. Oy kokuy Nadırбек gelip kalgan turbayбы. Onu mine bir oturgusup koydun vardı böyle bakıldap hiç kimge söz vermey çıkıp aldı öyle tegemege çıkıp sahnaga çıkıp öyle bakıldap jibirdi. Ana men çıka kalsıpsam o yerden men çıka kaldım. Bu bir sahnaga gele tuğra sahnanın ortasında ömürü görüşpögen kişi menen kucaktaşıp görüşüp kaldık da mana ошол экөөбүздү чынында бул ыр коштугу деп ойлойм да. Мен ыр жаса баштагам ошо кезде жаңы мен чыгармачылыкка аябай эле кеч келген кишимин. Бир 50ге жакындаганда. Анан бу кишинин талантын эмесин биз үй бүлөбүз менен укчубуз да. Анан ошондуктан чакырып келгенден жөнөп калганыбыз ошол болуп калды да. Анан ошо бойдон анан кийин анан жакындашып Манан үй бүлөлүк катташып болуп, өзү айтып атат, бир 17 10 чыгардым дейт. 17 ырыңызга 10 чыгардым. Анан берде мен китеп чыгаргам, бул овондурлардын жыйнагын, мен 14 томдук китебим чыккан, ошонун ичинде 12-чи томдо ушул Арзыбек 15 10 овону менен жүрөт да. Эми ошонун эң эле башында мен билгенден бир сырым деген ырыда ушу күнгө чейин ырдалат. Ошол ичкендер билет чай сырын, ишенген айтат чай сырын, ар жагын эми өзүң бил айтылбай калды кайсырым деп. Бул эми лирикалык ырда көптөгөн ырларды чыгарды. Мал бир автордун ичинен эле ушунча 15-17 мен биче бир көзү аман эсен турсак деле бир 20га жеткирип коебу демдим. Бул аябай чоң нерсе да. Мына ошол бир айып, бир сырым, көзүңдөбү керемет, ошондогу жанган от билбей калдым, сүйбейт деп жүрөсүңбү, ушундай беле бешене бирөө бар, кантейин корком ушактан, жарайсың жараукөрүң бир ишине. Ушундай көптөгөн ырлардын баарын чыгарып, бирок ушунун баардыгы унутулбай элдин арасында ырдалып жүрөт. Jolukçu joduragane
Sevsengim kırdı ayrılmadı. Sarıncım sağlanadı, sağmalı oldu. Tarkaçı cadıragan, tarkaçı cadıragan, ey caydanmadı. Arzubeke'nin ıрларын 90-80%'in benim olman ötöt, çağırganda ele bizge alıp kelet. Köpçü çıkarmalarını ırdayım, 80%'in ırdayım. Hazır hem tekstlerini biraz unutup kaldım, köp ırlarını. Gönçe şu Arzubeke'nin aynaların repertuarın toluğu menenle bilem. Şu jalpı Kırgız elinin atından uşunda ele biz emgektengen jamaatыбыз, Жалал Ата областық топтосын Тыныбек филармония жамааттын атынан Арзыбек Агабызга узун өмүр, чыгармачылык ийгилик, мындан дагы şu канаттуу ырларды Кыргыз элине тарыхка көрөнгөбүзгө казынабызга калтырып кетерине ишенем. Ден соолукта болсун, ийгиликтер болсун. Арзыбек агай, мына ушул сахнадан көрүштүк деп атасыз. Албетте ыйык саатына сиздерди көрүштүрүп отурат. Ошондо кандай сезимдер болду? Алгач кайсыл жерден таптыңыз Надырбек агайдын ырларын? Надырбек акемдин ырларын биринчи жолу мага кол жазмасын менимче Саламат Садыкова берди окшойт. Саламат Садыкова жөн эле колдо анда мындай китептери акемдики чыга элек болчу. Анан ошондон азыр Надырбек акем айтып аткандай бир сырым деген ырына оон жазганмын. Андан кийин эле ошол кантейин корком ушактан кийинирээк чыкты. Bir 2-3 ырына оон жазгам да, ошол баягы 20 жылдык кечемде бардым деп атпайбы? Ошондо биринчи жолу көргөнбүз. Мен эми бул кишинин акемдин жөнөкөйлүгү, өсө кичпейлүүлүгү, өзүнүн ырын жанындай көргөндүн белгиси да. Ошого жан киргизген киши менен бир барып учурашып келейин деп Кара Балтадан Жалал Абадка барып келип өзү бул чоң баягы адамгерчиликтүү, маданияттуу кишинин иши да. Ошондо барган, мен деле көргөн эмесмин, Надырбек аканы мурда кийин көргөн эмесмин. Тек гана ырлары ушунчалык баягы оон чакырып турган бир саптар менен жазылганда, анан мен оон жазганмын. Бирок ошол уюштуруу тобундагылар ушул акындардан Надырбек аканы чакырып коелу деп, анан ошентип бир чоң бир демилге көтөрүп, анан эми келбейби деп деле ойлогом чындыгында. Эми андай улуу кишилер эми келбесе керек деп. Бирок ошо Надырбек азыр айтып атат, батпай калган, элде сыртта туруп калган, сиз кичине башталгандан кийин келип калган. Эми биз билгенибиз жок да. Эл батпай турат. Анан жанагы айтып аткан киши ошол көрүп калып, өзү алып кирип, түз эле сахнага алып чыккан. Ошол сахнадан экөөбүз кучакташып көрүшүп, акем чоң килемин көтөрүп барган, сахнада мага белек кылып берип, ошондой бир ошол күндөн ушул күнгө чейин биз Жакшынакай акем өзү айткандай агыны болуп, үй бүлөлүк байланышыбыз бар дегендей ошентип байланышып жүрөбүз да. Демек сиздерди ыр бириктирип, бүгүн дагы мына ушул ырдын артынан бир тууган болуп отурасыздар. Бар болуңуздар. Анда биз Арзыбек Бедияровдун обондуу ырларына кезек беребиз. Almay bir gezde birge can aşık
жашап ей көңіл бейғабар жүздешіп қайраң ей бірге жолықтық бір күнді көздер ей жүріп полқ етіп көдіңгі батпай ей толқып тойлады көңілің бошап ей жашып сенің да көзіңнің жашың ей ташып сыйбады көрүшпөй қалған өткен көп жылдар көрүнөр биздин ей дагы кыйнады көрүшпөй қалған ей өткен көп жылдар көрүнөр биздин ей дагы кыйнады Кынала басып ей бірге екеуміз гүлзарды бойлап ей барып қоштоштық кылчайып қарап ей ойлап арт жақты қырчындай жаштық ей кезді жоқтоштық қиылаға чейін ырдап сырдашып кыйылып қарап ей арам қоштоштық қиылаға чейін ей ырдап сырдашып кыйылып қарап ей арам қоштоштық ашықтық қошун ей бірге бөліп аз адам қармайды ей қармайды учурбай аргасыз кетсең ей кете бөлүнүп азаптан башың ей ары бурулбай адамдын көбү еңсеп жетпеген армандуу сүйүм ей сүйүм ушундай адамдын көбү ей еңсеп жетпеген армандуу сүйүм ай сүйүм ушундай армандуу сүйүм ей сүйүм ушундай Мен ошол 1995 жылы ушу Аржыбек Бедияров менен бир чыгармачылыктын негизинде ушун таанышып калдык. Анткени ошол Аржыбек агай ошо бизди өзүнүн группасына чогуу иштегенге чакырды да. Ошол кезден баштап биз ошол Аржыбек Бедияровдун чыгармачылыгына баш отуз менен кирип, ошол жаңы чыгармалар ошол кезде аябай оргуштап чыгып аткан. Мен ушул Аржыбек Бедияровдун ырлары менен ушул кыргыз эли алдына ырчы катары таанылдым да. 95 жылдан баштап. Ошол кезде мисалы үчүн Кутмандуу жерим, ушундай беле бешене, ошондо жаңган нот, көзүңдөбү керемет, ушул сыяктуу бир жакшы чыгармалар аябай ооздон оозго алып ырдалып турган мезгил болчу да. 1996 жылы ошол жаңы 96 жылы ушул ыр Кутмандуу жерим деген ыры чыккан мезгилде ыр 96 деген конкурс болгон Бишкекте. Кышындасы ошо жаңы жылдын алдында келип, ошол ырды тартылып, аябай бир жакшы бир неме болгондо, бир биз үчүн жаңылык болгон чыгармачылыкта. Мен үчүн аябай эле. Себеби дегенде Кутмандуу жеримди ошол жаңырдап чыкканда элдердин арасында уже баягы билинет да сөз болуп, бул жакшы чыгарма экен. Кутмандын өзүнө жакшы отурат экен. Буюрса ушул Кутманды алып чыгат, Кутман ушул ырды алып чыгат деп анан ошол эл оозуна элек жок деп коет. Ошол элдин айтышы боюнча ошол ыр менен чыктым. Кудай буйрса азырга чейин ушул Аржыбек Бедияров менен иштешип атам, чыгармачылык байланыштабыз өтө тыгыз.
Ыргайланган өмүр көрсөтүүсүнүн экинчи бөлүгү албетте бул ырга бай тарыхтар. Албетте ар бир ырдын жаралышы тарыхы өзүнчө болот. Арзбек агабыздын ырларынын тарыхы дагы өзгөчө. Поэзия бул жөнөкөй сөздөн куралат дейт. Бир айып, көзүңдөгү керемет, ошондогу жанган от өңдүү. Мына ошол 17 ырыңызга Арзбек Бедияров огон жаратып отурат. Ошол ырларыңыздын тарыхын айтып өтсөңүз, бир айыптан же көзүңдөгү кереметти кандайча жаралган, кайсы жылы кандай кылып жазгансыз, ошол жөнүндө токтолсоңуз. Бул лирикалык ойлор, лирикалык темалар, махабат ырлары бул жаш кезде бир 16-17 жашыңда да болгон болсо, ошол өлбөй, өчпөй карыганча, ошол көргө киргениңче бул жүрөгүңдө жалындаган жүрөк учурунан башталган. Анан ошондук менен жаңылыр жазганда ушул махабат мен дагы ушул махабат ырлары менен эме кылдым, кириштим. Ошол жана Канике Эралиевалар жана ырдалып бүтпөйт махабат, бөлөшүптөр, бөлөшүп бир 20-дан ашык ырларыма жазган. Ушул менин ушул жаш кездеги өткөн күндөрүмдүн бардыгы жүрөктө сакталып экен да. Анан эми мына эркек уул болгондон кийин кыздардын жөнүндө жазасың да, ачыгын айтканда. Сүйүү темасы. Мен мындайча айтканда, ошол Талаш шаарында кыздардын интернаты бар болчу. Ошол жерде абдан калың кыздар менен окуп калдык. Анан ушул бу Ташкентте текстил институтта арыга деле калың кыздар экен. Анан Ошко келсек да өзүмдүн эмемде ушул өстүрүп даярдадык ХБКда ошол кебестен мата току эме боюнча 14 000 кишинин ичинен 9 000 кыз келин болчу. Бул ушундай да кыздар менен иштегенде демек кыздар менен иштейсиң. Сүйүү тема ырлары. Сүйүү тема. Анан кийин эми Карабалтага келдик, арда деле кыздар. Ушуна мен эми мындай сыймыктанганым, мен кыздардын атасы да болдум, агасы да болдум. Бирок мен кыздарды кантип иштетип, каягынан жолун таап, аларды ишке салып алганды аябай үйрөндүм да. Анан кийин сүйлөп калат досторум. Канча киши иштейт кыздардын десе, мен айтам дайым 8 000, 9 000 десе, ой, сен бирөө-экөө өзүңкүдүр деп коет да. Ой, азаматсыз ата. Мен айтам, кой айланайын. Мен кыздардын атасы болуп жүрөм, агасы болуп жүрөм, мамлекеттин жумушун кыздар менен аткарып атам. Мына мисалы, анан ошо кыздардын эме баскан турганы сулуулугу, адамгерчилиги ичинен аргандай боло берет да. Кантип сизди жаздырбай койбойт. Бирөөгө мына бу жерде чоң обончо отурат. Бирөөгө көз түшсө жүгүрүп барып эле үй бүлөңдү таштап туруп эле сен мени сага жагып калдың деп айта албайсың да. Ошол арман ошо ойдон кала берет. Ошон үчүн ыр чыгат. Бул армандуу ырлардын бардыгы ошо бири-бирине кошулбай калгандан болот да. Демек жетпей калган сүйүүдө көп ырлар чыгат экен да. Баары арман чыгат. Анан эми ошондун оту жанып турат, дарты күйүп турат, анан эл угат. Бирок сиздин айланаңыздын бардыгын айымдар курчап турса, демек сонун ырлар жаралыптыр да. Көзүңдөгү керемет, ошондогу жанган от, бир айып, караш аттар эле айтып турат. Анан эми айта албайсың да сен эминде. Көзү керемет жаштар, кыздар деген дүйнөнүн толода, дүйнөнүн жарымы кыз келин дейт. Туурабы? Рахмат. Надырбек Алымбеков бүгүн биздин көрсөтүүбүздө ачылып мынакей ырларынын тарыхын айтып отурат, кандай сонун. Арзбек ага, сиздин ырларыңыздын аттар эле өзү чакырат да. Барам сага, келем сага, жетем сага деген. Булар кандай өзүнчө бир баягы бири-бирине уйкашкан аттар, кандай болуп жаралат? Ошол барам саганын сөзүн Эсен агабыз жазган. Баям сөзүндө баям барамда эле олугуп бир жакка кетип аткан кишинин образы көрсөтүлгөн эмес бул жерде. Тек гана ошол бир жакшы көргөн адамын, эңсеп жүргөн адамын көздөп ушул
бар жоғыма қайыл болып барышым керек дегендей мааниде ушул Эсенкул акабыз жазган экен да. Анан өтө деле бир ашып кеткен, күйүп төгүлүп аткан болбосо дагы, бирок бир ошондой максаттар болгон да. Бар жоғына қайыл болуп, барамсага, өзү эле айтып турат. Анан эми андан кийин экинчи сериясы Келем сага болчу. Келем сагада деле ошол мааниси ошондой эле. Ушул жылдын бир 4 мезгилинде келемин, жазда, жайда, күздө, кычыраган Чилдеде келем деген жерлер бар да. Бул деле ушул бир эки жакшы көргөн адамдын ортосунда бир ысык, жылуу мамиле, ысык махабат көрсөтүлгөн. Мунун сөзүн Муратбек Мукашев жазган. Анан кайрадан Жетем сага деген 3-чү сериясын бул кайра эле ошо Эсенкул Ибраевдин сөзү. Бул албетте баягы эми Жетем сага деп баягы кытайлык кыз бар эмес, Арзыгүл деген, Арзыгүл турган кызы. Ал кызга мен көп ондогон ырлар жаздым. Эми бул ыр арнаганда эле ал таптакыр жашоо турмуш башкача болуп кетпейт. Жакшы көргөн адамына гүл сунат, жакшы мамиле жасайт. Ошол мүмкүнчүлүгү бар адамдар мага окшоп оон жазат. Мен ошол кызга ошол Жетем сага деген оонумду ошол Арзыгүлгө арнап жазган чыгармам болгон. ырдап жүргөн чыгармалардан Бозойдун ырын ырдап жүрөм комуз менен. Барам сага деген чыгармасын ырдап жүрөм. Анан кийинки мезгилде мына 5 жыл болуп калды, мен деле билсең сүйө алам деген чыгармасын эстрадалык вариантта иштеп чыктым. Буюрса жакын арада ошо клип чыгарам деген оюмда бар. Сөзү Мамат Юсупова, Чынара Мамат Юсупова деген акын кыздын чыгармасы. Кыскасын айтканда Арзыбек Бедияровдун ушундай элге кеңири таралган ушунчалык көп чыгармалары бар. Мен санап деле бүтө албайт болушум керек, ушунчалык көп. Шералиев атабыз канча көп чыгарма чыгарса, андан кийинкилерден болуп эле Арзыбек Бедияровдун да чыгармалары өтө көп да.
элдин баары жакшы угуп, жаштары деле, картаңдары деле жакшы көргөн чыгармалары көп да ушунчалык. Анан биз эми баягы жердеш агабыз катары кыргыз эли бүт сыймыктанат турган адам деп эсептейм да, инсан деп эсептейм. Агайга ушунчалык чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ден соолукта болсун, чыгармачылык чоң ийгиликтер боло берсин, дагы жаратман ушунчалык биз сүйгөн, эл сүйгөн, кыргыз эли сүйгөн чыгармаларды жарата берсин деп тилек айткым келет. Ыргайланган өмүр музыкалык көрсөтүү ЛТР телеканалында бизден алыстабаңыздар, анткени биз обончу кыргыз эли артисти Арзыбек Бедияровдун чыгармачылыгына кайрылып отурабыз. Сиз Эсенкул Ибраевдин мына ушул ырына обон жаратып, мына ушул ырдын артынан Күлгүн жаш деген ансамбль түздүңүз. Эсенкул абабыздын ошол сөзүнө мен обон жазганмын. Ушул ыр мени обончу катары кыргыз элине дааналап таанытты да. Муну албетте ошол Динара Акуловадай кыргыздын көрүнүктүү ырчысы ырдап, кыргызга жайылтты, анан чет жактарга барып ырдап, лауреат, дипломант болуп келген ошол кезинде 90-жылдардын баш жагында. Анан ошол мезгилдерде мен мурда мектепте иштешүмүн, шаарга келип иштеп жүргөм, маданий чөйрөгө кеңирээк аралашып, өнөр адамдары менен жакыныраак болуп жүргөм. Ошо шаарга келип мед окуу жайында иштеп жүргөн мезгилимде Күлгүн жаш тобу түзүлгөн. Мурда жөн эле бир чыгармачыл топ бар эле. Ошол менин ырымды сүйгөн кыз жигиттер келип, ошолар менен ырдап жүрчүбүз. Анан мени элге даана тааныткан обон катары ошонун урматында жана чыгармачыл топтун атын Күлгүн жаш койдуңуз, Ажарың айдай чырайып, ак жибек кийсең ылайык, Ашыгың болуп калбаган Арман күн менде бир айып, Ашыгың болуп калбаган Арман күн менде бир айып, сенде бир айып. Жоgadың гүлдөй чырайып, жолуң кызыл ылайык, Жоруң кандай билбедим, Жоалгыр менде бир айып, Жоруң кандай билбедим, Жоалгыр менде бир айып, сенде бир айып. Кайыр гүлдөй буралып, Күлгүн жаш сага ылайык, Кусадар болуп жетпеген, Кургурай менде бир айып, Кусадар болуп жетпеген, Кургурай менде бир айып, сенде бир айып. Күйкө түстүм муңайып, Күлгүнүм кимге ылайык, Башканы сүйүп көрбөгөн, Башымда ушул бир айып, Башканы сүйүп көрбөгөн, Башымда ушул бир айып, Өзгөнү сүйүп билбеген, Өзүмдө ушул бир
Кытайдын акыны Нуртокто Дубаналы уулунун сөзүндө дагы обон жараттыңыз. Ошол жөнүндө кайрылсаңыз. Албетте мунун ошо шарты, тарыхы шундай болгон. Мага ошол Кытайда жашап, иштеп, ырдап жүргөн ошол Арзыгүл сулуудан кат келген. Анан ошол катта сүрөтүн жөнөткөн. Муну мен айтып эле жүрөм, 17-18 жылдан бери айтып келатамын. Анан ошого таасирленип жана түшүмө кирдиң түндө сен деген обонун жазганмын. Бул да ошол Арзыгүлдүн элесине, Арзыгүлгө арнап жазылган ырым болгон да. Кийинчерээк ошол Кытай мамлекетинен жана Гүлгүн жаш тобуна чакыруу келген. Келип ошол кытайлык боордошторго, кыргыз боордошторуна келип ырдап келип кеткиле. Силерден биз үйрөнөлү, эгерде биздин жакшы жагыбыз болсо, силер үйрөнүп кеткиле дегендей мааниде таризде ошентип чакыруу берген. Эмнеге тарындыңыз анан? Биз анан барып ошол Арзыгүлдү таба албай калып атпайбызбы? Жана чакырганда эле биринчи оюма ошо келди. Демек Арзыгүлгө жолугам Кудай буйрса деп. Бирок биз жолуга албай калдык. Себеби Арзыгүл биз барган жерлерден ар жакта Ичкырайда, Үрүмчүдө турат экен, ошол жакта иштеп аткан экен. Анан биз ошо Кызыл суу, Ак суу, Кашкарларда болдук, бирок Үрүмчүгө жете алганыбыз жок. Арзыгүл ана келем, мына келем келген жок. Анан 28 күн жүргөндө бир келип кабар алып кетпесе таарынасында. Анан таарындым сага деп. Анан таарындым сага деген ыржар алыптыр да, Ошону Нуртокто Дубаналы деген ошол кыргыз филармониясында иштеген комузчу жигит бар эле, ошол келип айтып, менин таарынычымды байкагандай, кичине сазамдын сынып турганын байкагандай келип айтат, ушул бир ыр жазайын, эми ушуга бир обон жазып кетиңиз. Андан мурда Каражан деп жаздым. Анда ошол Нуртокто жазган. Андан кийин ошо таарындым сага деп жазып келип берди. Эми артыңыздан өзү Арзыгүл барат Кыргызстанга деп. Рахмат. Анда мына ошол Нуртокто Дубаналы уулу кытайлык кыргыз акын Обон Арзыбек Бедияровго таандык таарындым сага деген ырды тартуулайбыз. Сен жоқ болсун азапты мага эмине алыстан келсем жоқ болсун жүрөгүм күйүп от болсун çok olsun Жүрегім менің күйбейді Жұртыңа келсем жоқ olsun Жүрегім менің күйбейді Жұртыңа келсем жоқ olsun
аткаруучулардын конкурсунда сынагында катышып байгелүү орунду алып, анан мен ырдап калдым да. Анан агайдын чыгармачылыгы менен өндүк, өстүк, көбөйдүк десек болот. Көптөгөн бийиктиктерге жеттик, ийгиликтерди багынтык, ошонун баары келип агайдын мектебинен алган тарбия чоң мааниге ээ. Бүгүнкү күндө мына агайыбыз болсо 70 жашка чыгып, торколуу тоюн белгилеп отурат. Биз болсо анын артынан келатабыз дегендей. Андан бери далай жаш таланттар, жаш чырпыктар ошол жерден агайдын мектебинде агайдын ыры менен сугарылып, чоң бутактап, шактап өсүпөнгөн чынар теректей болгон кыргыздын эмгек сиңирген эл артисттери наамдарын алган деңгээлге жетишти да. Анан агайга мен ойлойт элем, азыр Арзыбек агайдай чымырканып иштеп, бир багытты көздөп, ошол мээлеген жерге жетмейинче койбогон көктүк болгондо, чыгармачылыктагы баягы обондорду жаратып аткан далай кыргыздын өнөрлүү жигиттери дагы эле кыргыздын көркөм дүйнөсүн байытмак. Тайлыктардын бир жакшы макалы бар экен. Ийгиликке жетпей калдым деп өкүнбө, ийгилик сени алдыда күтүп турат дейт. Биздин албетте 3-чү бөлүгүбүз ийгиликке жеткен жылдар дейт. Албетте Кыргыз Республикасынын эл артисти деген бул жогорку сыйлык жөн эле берилбесе керек. Анан сиздин дагы бир жакшы жагыңыз, азыр бардыгы айылдан борборго агылып атса, сиз болсо борбордо эмес, мисалы үчүн Жалал Абад деле биздин жаштардын шаары, өзүнчө бир Дубандын борбору дейбиз да. А сиз бүгүнкү күндө айылда жашап, Жалал Абад шаарына чейин келип эмгектен эткенсиз. Бул ошол туулган жердин багы топурагы ыйык дегендейби, же туулган жерди сүйгөндүктөнбү, же айылдын бир өзгөчө демиске таасир береби? Ошол айылын, киндик кан тамган жерин өтө сүйгөн, ошондон бир тартылуу күчүнөн эч жака чыга албаган киши кем эле болсо керек, бирок мен ошондаймын да. Ошондуктан да баягы азыр белгилеп айткандай 32 жылдан бeri айылыман барып келип иштейм. Элчелеп Бишкекке келип жашасам деле болмок да. Же Жалал Абадка көчүп барып жашасам болмок. Бирок ошол кээде өзүмчө ойлойм, бар айылга деле бир мага ошон өнөр адамы, мүмкүн ырчы, оончу керектир деген мааниде дагы ошол өзүмдүн айылымдан түн ката келемби, таң ата келемби, бир кээде концерт болот, той тамаша болот дегендей баары үйгө барам да. Кутмандуу жерим деген ырымды жаздым, ата журтума деген ырым деле ошол өзүмдүн ошо туулуп өскөн айылыма арналган ырларымдын бири болуп эсептелет да. Надырбек ага, келиңиз эми. Кайсыл жерде жүрбөсүн, аксакалыңызды жайкалтып, бата айтып келесиз, жакшы тилек кылып элибизге. Мына ушу дагы деле мына ушу пайгамбар жашына келсеңиз дагы калемди кармап ыр жазып келесиз. Бул дагы өзүнчө бир сырдуу болсо керек. Мына ушул жашка келип, көпчүлүгү азыр баягы үйүндө олтурса, сиз дале чыгармачылык менен алексиз дейт. Ушундай биздин көрсөтүүбүзгө келип, жакшы сөзүңүздү айтып, Арзыбек агайыбызды дагы жакшылыгы менен тең бөлүшүп отурасыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анда жакшы сөз сизден болсун. Анын чынында ушул батаны аябай баалаган эл бар да, баалайбыз. Кыргыз эли баалап келген. Мисалы ушул президент жаңы эле аттанып элден баталарында таласта баштап калды. Анан мен чакырышты, чакырып, эми жаңы аттанып атат. Ушу Садыр Нуркожоевичке бата берип коюңуз дедим. Бардым, эл аябай көп. Китептерин бердим, Куранды колуна карматтым. Абдан жакшы сүйлөп бердим. Анан эми экөөбүз эле сүйлөп атабыз да, башка таластар сүйлөгөн жок. Анан бизге берди да. Анан мен ошо бата бердим. Анан баарасы сурап калат. Ошол батаны бизге де бербейсизби деп. Анан мына бүгүн ошол президентке берген бата, анан көп деле мен эмем жок. Мындай азыр ушул мен бир туугандай көргөн иниме ошол батаны берип коеюн. Жакшы болот, келиңиз. Бейлиңе берекет толуп турсун. Бешенеңе бакталай конуп турсун. Жакшы деген күндөрүң көп болуп, жаратканым ыраазы болуп турсун. Жакшы деген ырларың көп болуп, жаратканым ыраазы болуп турсун. Бар болалынан жолуң шыдыр болсун, бешенең жарык болсун. Амин, Аллаху акбар.
Рахмат Арзыбайга, келиңиз. Баталган жигит зор болот, бактысы ташып мол болот дейт. Мынакей кыргыз элинин аксакалы, адабияттын аксакалы, кыргыз эл акыны өзү сизге бата берип отурат. Эми биздин көрсөтүүбүздүн төрүнө келип, мына керемет обондорларыңызды тартуулап, канча деген жаштар сиздин ырыңыз менен мына ушул элге таанылып отурат. Сизге биринчиден бекем ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Анан эми мен айтарым, Айбек иним, ошол силерге чыгармачылык ийгилик каалаймын. Ушул бизде өнөрпоздорду далайын чыгарып, далайын элге тааныштырып дегендей, ырларын элге жеткирип аткан чоң жумушчу, чоң тийиштүү жумуштар аркалап келатасыңар. Жалпы чыгармачыл жамаатка өзүңө чоң ийгилик, ден соолуктарды каалаймын. Ал эми жалпы кыргыз элибизге ушул тынччылык, өсүп өнүгүү, токчулук, барчылык болсун. Ыргайланган өмүр көрсөтсү ЛТР каналында сиздер үчүн тартууланып келет. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жакшырлар бир гана ЛТРде. Бүгүн көрсөтүүбүзгө ортоктош болуп жардам берген Заман ресторанына ырахчылык билдиребиз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Кылып тагдыр өзүңө таанышты үлпөт кечеде бөгүчкөн сымал периштем көрүндүң мага өзгөчө айласын кандай кылайын махабат сенде өрдөсө тыбырап сыйбай денеме Тынчылмак сезим көрбөсүн Өкөрдөймүшүң айрыкча көрүндү мага башкача көңүлдү арбап ажарың көз бурбай калдым башкага талпынтпай мени Шолам сезип аясаң Элге түштүм капилет Эргитип сезим башкача Сажитым жыпарбы Толку бойсунду тумарбы Бөлтүрөп сулуу көздөрүң Мээримге мени сугарды Элесиң элеп сезиндим Эстетип толооларды Колпуруп тунук жамалы Көттү козгоп кумарды Айласын кандай кылайын Махабат сенде өрдөсө Тыбырап сыйбай денеме Тынчылмак сезим көрбөсө Тыбырап сыйбай денеме
sürmek sezim görgüsü, bir sürmek sezim